Арс медиа порталы абдан чоң бир салым кошуп атасыңар да. Мен буга өтө кубанычтамын. Молодцы ребята демекчимин. Буйруса сиздерге ошол угармандарыңарга арнап мен Ашырал агайымдын Сагынганда деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошону бир куплет ырдап берейин. Жаш элек шайырша аттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, ей кылгырып көздөн жаш тамган, толкунун жиреп абаны, учуна жетпей сананы, убара болуп кылчактап, ей артымды улам карадым. Шоу дүйнөсүндөгү бардык ырчылардын баары өзүнүн концерттери, ырларын жаздырат. Ошолорду иштеп чыгып, өзүнчө бир режиссура менен клиптерди тарттырат дегендей, иштеп атабыз дегендей. Андан сырткары өзүбүздүн мындай бир эл аралык конкурстарды, фестивалдарды уюштуруу. Өзүң билгендей, мен жылыга вот Бала чак фестивалынын конкурсун уюштуруп келем март айларында. Ошондой эле Жете көздүн жылдыздары деген чоң бир проект бар. Ошолордун концертин уюштуруп келем. Жете көздө аймак ишкобоздор деген бир мына быйыл 4-чү чоң эл аралык конкурс, фестиваль болуп өттү. Андан сырткары баягы биздин 1-июлдан 5-июлга чейин Барскани Борбор шаары дегендей мындай бир чоң эл аралык конкурс, фестиваль болгон атат буйруса. Бул албетте биздин мугалимдерге ылайыктуу дегендей шоу мындай бир түрүндө алардын өнөрлөрүн көрсөтүп, өзүлөрүнүн билимин көрсөтүп дегендей бир жакшы бир иш-чара өткөрүнүп турат да буйруса. Негизи эле мына ушул кезге чейин бир топ кинолорго тартылгам да. Ар түрдүү жанрдагы, ар түрдүү мындай бир образдагы кинолорго тартылып келе жатам дегендей, тарыхый да кинолорго тартылып атам, өзүнчө бир комедиялуу дегендей. Өзүмдүн баягы азыркы кезде көбүнчөсү баягы комедияга чакыра беришет, бирок көпчүлүгү баягы сценарийге ылайыктуу болбой калгандыктан көпчүлүгүнөн отказ да берип калат экенсиң кээде. Бирок жакшы кинолор болсо мен аракет кылып атам баягы тартылганга. Азыр баягы 2-3 вариантта болуп атат. Көбүнчөсү баягы казактар менен көбүрөөк иштешип атпаймынбы? Аяктан дагы бир жакшы бир кино чыккан атат буйруса, монтаждалып бүткөндөн кийин анан көрөсүздөр го. Ал эми кыргыздардан илгерки баягы биздин хандардын өзүнчө бир улукман, мындай бир кадыр барктуу деген бир чоң план болуп атат, проект болуп атат дегендей. Ошол каарманды жаратканга аракет кылдым. Буйруса тартылып бүттүк деген, ал 5 эле минуталык эпизоддомун да. Анан ошону ойдогудай аткарып бердим го деп ойлойм да. Эми көрөбүз эми жакында. Эми ар бир каарманды жаратыш үчүн анын келбетин мүмкүн болушунча окшош кылганга аракет кылышат. Режиссерлор дагы, актерлор дагы өзүлөрү салымын кошот дегендей. Гримде иштеген кыздардын баардыгы тең. Мына Салта салону, Ыргыз салону деген сулуулук салондор, мына ушулардын баардыгы тең аракет кылышып, ушунчалык бир жакшы өзүлөрүнүн салымын кошушту, аракет кылышты. Мен айтат элем, эми досконально прямо аябай ошол каарманга окшош болбосом да бир 90% окшош болду деп ойлойм да. Бул биздин жетишкендигибиз, аракет кылгандагыбыз. Анан бүткөндөн кийин баягы айтышат да, эми баягы окшошуп калыптыр, мындай болуп калыптыр, тиңдей болуп калыптыр деп. Эми негизи илгерки хандарды, илгерки учурдагы баягы улуу адамдардын келбетин сүрөткө калтырылган эмес да, бирок ошолордун айтуусу боюнча баягы кээ бир сүрөттөр бар, ошол сүрөттөргө окшоштуруп жасашты да.
Мен эми алардын баарын ойлой берсем таптакыр эле жинди болуп кетпеймби? Ал эми өзүм жасагандан кийин ошону билип туруп жасап атам да, мисалы. А билбей туруп эле жасасам анда бир жөн эле да. Ошондуктан мен эч кандай көңүл бурган да жокмун, ойлонгон да жокмун. Наоборот, там орустар айтмакчы интересный комментарийлер бар да. Это пародияга дагы аябай жакшы нерсе, күлкүлүү нерселер да бар. В принципе жакшы эле, нормальный эле, эч кандай эме деле болгон жокмун. Ал себеби деген ырыс Жомарт өзүнүн баракчасына киргизип коюптур аны. Ошол моментте келип калган, баягы тартылардын алдында киргизип коюптур. Анан кийин бул жакшы нерсе. Это реклама. Это хорошая реклама деп коет. Азыр рекламасыз иш жүрбөйт эч жерде. А реклама зато ыргыз сулуулук салону рекламировать этип койдук. Бир заматта дегендей. Мен ар бир реклама кыла турган нерсемди ойлонуп туруп, билип туруп жасайм да. Анан кайсыл кандайча чыгат, эмне болуп чыгат, мен муну алдын ала билем да. Бүт нерсенин бардыгын тең. И ошол жасаганга аракет кылат. Жасаганга жараша ошол рекламаны конкретно жасап коюш керек да. Анан ошондо ал реклама болот да. Сен несмотря сен подписчиктериңе, Инстаграмда подписчиктериңе эмес, просто өзүңдүн жөндөмүңө жараша ал реклама болуп кете берет. Албетте, мисалы өзүң баягы жаныңда жүргөн кишилер өзүнчө бир 15 чакты аккаунт ачып алып эле жайлай беришет да. Это везде. Антпесе болбойт да. Анан кийин ошондой нерселер бар экен. Анан ошондуктан ошолор эле кайра эле монтип эле эметип атышат. Биздин кыргыздар андай нерсе жаман сапаттары деле жок ал. Эме деле. Бирок белимчи жактары бар, бир аз тигинин айткан сөздөрүнө кошулуп кете берген. Бирок башка жактан жакшы эле. Бут тосууларды мен көп көңүл бурбаймын. Себеби дегенде мен аларды карап да койбойм, ойлонуп да койбойм. Алардын андай нерселердин баары мен үчүн это ерунда. Эч кандай эчтеке деле болбойт. Андай нерседен мен коркуп да койбойм, үркүп да койбойм. Мен ойлонгон дагы эмесмин да. Себеби менин жолум башкача. Меники всегда жашыл, алдыга ишим кааласам, ишим жүрө берет. Каалабасам мен өзүм эринип кала турган болсом отура берем дегендей. Жасагым келсе мен ошону до конца түйүнө чейин жасап коем да. Ошон үчүн эч ким мени тоскоолдук кыла албайт. Эч ким мени эч кандай эч неме мындай бир эме кыла алышпайт да. Тоскоолдук кыла албайт баары бир. Экөө тең мага жагат да. Эмне себептен? Образ деген бул сахнанын кишиси, искусствонун адамы дайыма ар түрдүү форматта жүрө бериш керек да. Анын ырлары дагы форматта ар түрдүү болуш керек. Анын деген кийими дагы ар түрдүү болуш керек. Стиль все время должно меняться да. Антпесе баягы кызыктуу болбой калат. Ошол эле боюнча. Мисалы баланча ырчы чыкты десе, ошондой эле калып да, өмүр бою 30 жыл жүрө бергенде деле болбойт го деп ойлойм да. Ал алмашып туруш керек. Алмашса кызыктуу болуп турат. Ошону менен артист да. Черный пиар деген бул белый пиар, черный пиар, зеленый пиар, синий пиар. Бул обязательно болуш керек да. Себеби дегенде мен мына фестиваль жөнүндө баягы маалыматтардан жөн эле мындай эле маалыматтардан берилет. Ал эми астына комментарийлер жок да. Бул ушундай өтүлүп атат, фестиваль өтүлүп атат. Бул жакшы нерсе да, абдан чогуу нерсе да. Анан ошол жерден, например, ар түрдүү бир жаман нерсеси чыгып кала турган болсо, ошол бат тарап кетет да. Жаман нерсе в любом случае бат тарайт. Анан кийин кээ бирөөлөр мисалы тартынышат да, кокуй, мынтип калбасак, уят болбосок экен, тигинтип калбасак экен, мынтип калбасак экен депчи. Эми суждено. Ошол черный кантип бир өзүнүн кээ бирөөлөр ырчылар ошо черный пиар менен дагы, башкача бир пиар менен дагы таанымал болуп эме кылганчат да. Мен мисалы черный пиар менен деле колдонсом деле болот, тигиндей колдонсом деле болот да. Бирок мен как положено кандай болсо,
мен ошондойду предоставлять этип атам да. Мисалы мен эгерде мен жакшы үнүм бар, мен өзүмдүн чыгармачылыгым менен, ырым менен, өзүмдүн сөзүм менен, өзүмдүн жакшы бир стиль менен пиар кылып кете берем да, баары бир по-любому. Мен кандай гана ырларды чыгарбайын, эмелерди чыгарбайын, сырын ошону бүт партияң угуп аракет кылышат да. Көпчүлүгү баягы черный пиарды колдонушат элдер. Эмнеге алып салам? Мен өзүм кыргыз болсом, мен кыргыз эмесмин, мен өзбек деп айта албайм да өзүмдү. Же болбосо орусмун деп айта албайм. Мен кыргыз болсом кыргызмын. Мисалы чет мамлекетте жүргөндө дагы кыргыз, кайрат кыргыз деп айтышат. Мисалы чет мамлекетте любой жерде эле кайрат кыргыз, Кыргызстан будет выступать. Кыргызстан баягы комуз четкенде формалар момундай деп сүйлөп эметишет да. Мен тосуп алганда деле, ошо аэропорттон тосуп атканда деле, чегарадан тосуп атканда деле ошол кайрат кыргыз деп туруп тосуп алышат, например. Любой мен канча группаларды фестивалдарга жөнөтөм. Канча баягы ырчылар, таланттуулардын баарын тең конкурстарга жөнөтүп атам. Мына ошол конкурска жөнөтүп атканда деле ошолордун баары тең айтып келип атышат да. Мисалы билишет, кайрат Кыргызстан, кайрат кыргыз деп тосуп алышат да. Менин атым Салмакеев болгон, кайрат кыргызды кое элек болгондо деле мурун эле ошондой болчу. Бул бир топ жыл мурун эле, 20 жылдан мурун эле ошентип эле келатат да. Кайрат кыргыз, ошол псевдонимди мен азыр мисалы колдонуп атпаймынбы? Мен улутум кыргыз, кыргыз дегенге мен сыймыктанам. Мисалы чет мамлекетке барганда деле Кыргызстан деген атын чыгарып атпайм мен деген. Мен өзүмдүн талантым менен, өзүмдүн фольклорный үнүм менен, өзүмдүн өнөрүм менен мисалы чет мамлекеттерге мен пропагандалап атам, демонстрациялап атам. Бул абдан чоң нерсе. Анда ушунчалык эле мисалы баягы кыйын экен, өзү барып демонстрацияласын да, кыла албайт. Анан бирөөгө тийишет, ошондой нерселер бар да. Кайрат кыргыз. Вот представляете, кайрат кыргыз, эмне үчүн жарк деп чыга калды? Эмне үчүн все время өзгөчөлөнүп турат? Эмне себептен бул кайрат кыргыздын өзгөчө үнү, бул өзүнүн природасы. Ак көңүлдүгү, слишком жумшактыгы, бирок ошентсе дагы көпчүлүк айтышат, баягы тартынбайт, сахнадан чыгат мындай деп, кээ бир жерлерден андай нерселерди да бир аз колдонуп каласың. Бирок ошентсе дагы мындай бир патриот, накта патриот адам деп эсептейм да. Мисалы менин жанымда жүргөндөрдүн баардыгы тең абдан жакшы билишет да. Мен эмне кылып атканымды, эмне жумуш кылып атканымды, кандай кылып атканымды мен иштей берем. Ошонун аркасы менен мен жакшы нерселерди, алкыштарды ала берем да. Вот ошол нерсе. Мисалы өзүнүн каражаты менен болбойбу? Өзүмдүн каражатым менен эле акырын жасай берем. Буйруса ал нерселерди баары тең акырындап ишке ашып атат дегендей. Аз да болсо мен Кыргызстанды, өзүмдүн жеримди, например, мен канча бир мамлекеттерге пиарт этилип атам да. Бул да чоң нерсе. Мисалы искусствонун мына быйыл 4-жыл, 4 жылдан бери канча чет мамлекеттин кыргыздары, чет мамлекеттин искусствонун адамдары мына катышты. Ошолордун ар биринде Кыргыз Республикасы деген дипломдор бар ар биринин колунда. Биздин эмблемалар бар, оймо чиймебиз менен жасалган эмелерибиз бар, сүрөттөр бар үйүндө. Катышкан кандай бир нерсе. Алардын арасынан канча искусствонун адамдары алы дипломдорду көрүшөт. Мисалы, канча пиар болуп атат, канча пропаганда болуп атат. Бул абдан чоң нерсе болот атпайбы? Ким эле өзүнүн акчасына барып бир нерселерди жасасын. Жасабайт, обязательно өзүнүн баягы чыгармачылыгы менен, өзүнүн эмеси менен эле жүрө бергендер бар. Алар деле патриот салым кошуп атат маданиятка албетте. Бирок мен өзгөчө кошуп аткан накта кайрат кыргыз экенимди мен даңазалап көрсөтүп берип атам. Келбетим менен эми өзүм сулуумун да.
сулуу кишиге айла жок эми сулуу кишиге ого бетер кайра жакшы стильный кийимдерди обычный эле кийимдерди кийип койсом ого бетер сулуу болуп көрүнүп калып атпайбы стильный деген нерсе бул өзүнө жарашыктуу кийимдерди кийсе өзүнө ылайыктуу момундай бир кийимдерди азыркы жаштар колдонуп жүргөн баягы өзүнчө бир баягы бренд кийимдерди болобу ар түрдүү кийимдерди болобу арзан кымбат это не имеет значения ошолордун баардыгы тең болсо это жакшы эле стиляга болуп каласың. Мен мисалы съемка болгон учурда боёном албетте, жасанам, гримденем кадимкидей эле. И сахнага чыкканда дагы, театрга выступать эткенде дагы бүт жерде ошондой колдоном. Эгерде маданият биринчи орунда турбаса, биздин Кыргызстан өнүкпөйт. Маданият бул биринчи. Биздин өзүбүздүн маданиятыбызды өстүрбөсөк, өзүбүздүн дипломаттык жактан момундай бир деңгээлибизди өстүрбөсөк, жана ошондой эле биздин культурабыз, үрп адат, салт сана булардын баардыгын тең өркүндөтпөсөк, биз анда мамлекет болбойбуз. Кыргыз деген бул нерсе жок болуп кетет. Бул биз сактоочуларбыз. Искусствонун адамдары сактоочулар негизи. Чыгармачылык менен иштегендердин баардыгы тең. Алар мындай саясатчылар, алар баягы закон чыгарып, анда мындай эме кылганы менен биз биринчи орунда турабыз. Эгерде биз саясатка кийлигише турган болсок, анда биздин мамлекетибиз абдан чоң нерсеге духовный жактан рух байлыгыбыз менен биз көтөрүп кете турган көп нерсебиз бар. Аны иштей тургандар маданияттын кишилери да абдан чоң нерсе. Абдан чоң бир Кыргызстанды бир чоң бир мамлекет, чоң бир державага көтөрүп кое турган бул искусствонун адамдары. Мисалы шайлоолорго барып, мен моуларды шайлайм, тигилер шайлайм дебейм. Мен наоборот айтам, мени шайлагыла деп айтам. Себеби мен депутатка кандидатурамды койгон атам деп айтам. Мен саясатка аттанып атам, мен партияга кошулуп атам деп айтып атам. Мисалы азыртадан мен чындап эле айтып атам, мен ойногон жокмун мен деген сунуштар келип атат, бир эсес тияктан бияктан. Анан буйруса жакында көрөсүздөр кайсы партия менен мен атака кылып атканымды. Мен министр дагы болгонго аракет кыламын. Я даже может быть жакын арада президент эле болуп калышы мүмкүн да. Жок, ал жөнүндө бүлө жөнүндө сүйлөй эле коелу. Кереги жок аларды. Калган мен окуучу кызым Мадина, кел бияка. Мен мактап сүйлөп койсун, мен кандай адам. Мадина, мен кандай адаммын? Кел, мен жаныма турчу. Экинчи атам болуп калган мен оюнча. Жана ошондой эле аябагандай ак көңүл киши, урушпайт. Точно, урушпаймынбы? Сабактагыдай мамиле кылам. Сабактан чыккандан кийин кайра экөөбүз достошуп калабыз. Экөөбүз дос болуп калабыз, подруга болуп эле.